Марго Кретен Франциянын жараны. Ал жолдошу Рейван Прайзер менен бирге Кыргызстандын, анын ичинен Таластын тамшанткан табиятын көрүү үчүн келишкен. Алардын бул саякаты өзгөчө болду. Себеби Кыргызстанга келүү үчүн кадимки колдонгон унаасын универсалдуу саякат машинага айланткан. Темир тулпарынын ичинде муздаткыч, тамак ашка керектүү азыктар, тамак даярдоочу плита жана кийим салынган чакан эмеректерге чейин колго жасап орнотушкан. Ал эми жол узак болгондуктан унаанын үстүндө эс алуучу чатыры дагы бар. Алар өз өлкөсүнөн Кыргызстанга чейин келүү үчүн толук 10.000 километрден ашык жол жүрүшкөн. Мен жаратылышты абдан жакшы көрөм. Жаратылышка болгон сүйүү мени бул жака алып келди десем болот. Биз бул жака келүү үчүн көптөгөн чек аралардан жана Казакстанды толук кесип өттүк. Казакстандын чек арасынан Кыргызстанга өткөндө биз бийик тоолорду көрүп, аябай кубанып өзгөчө сезимдерге туш болдук. Биз Таласка кечээ гана келгендиктен бул аймактын кооздугун толук көрүп чыга элекпиз. Бирок ошентсе да жергиликтүү жашоочулардын жылуу тосуп алышын, жайлуу боз үйлөрдү көрүп келерки жылы дагы бул жака үй бүлөбүз менен бирге келебиз деген чоң каалообуз бар. Бул күнү Талас шаарындагы Кишимжан конок үйүнө Нидерландыдан, Франция, Австралия жана башка мамлекеттерден жалпысы болуп 11 турист Таластын табиятына суктануу үчүн келишкен. Мен Бельгия өлкөсүнөн келдим. Велотурдун алкагында Нидерланды мамлекетинен 3 жаран жана Австралиядан 1 жаран бул кооз жерге келип отурабыз. Мен да башка келген туристтер сыяктуу эле Таласта жүргөнүмө бир гана күн болду. Кече келгенимде жамгыр жаагандыгына байланыштуу айлана чөйрөнү жакшы көрө алган жокмун. Бүгүн буйруса көп жерлерди жакындан көрүп, бул саякатыбыз жакшы өтөт деген ишеничтемин. Турдубек Айылчиев Кишимжан конок үйүнүн негиздөөчүсү. Акыркы мезгилдери Кыргызстанга келген чет өлкөлүк жарандардын саны көбөйүп жатканын белгилейт. Бүгүнкү келген туристтердин саякаты 18 күнгө созулат. Бул убакыттын аралыгында Кыргызстандын кооз жана тарыхый жерлерин кыдырып көрсөтүүгө болгон аракеттер жумшаларын кошумчалайт. Туризм системасында 2003-төн бери иштеп келатабыз. Сибити Талас деген организовать этип, туризм өнүгүп келатат десек болот. Келген туристтер 5 Ерден чыгып, турду кече Таластан башташты. Ошо менен нары Суу Самырдан нары Кызылой, Соңкөлдөн нары Белдашонан тиги көлдү тегерен кетишет. Дагы 2 турист, алар менен машина менен Үрмаралга, Чийим ташка жеткизем. Аерде биздин 2 бала 4 ат менен күтүп атат. Ана ошол аттарга мингизип, ошонун Наркөздөй ашып Сарычелекке чейин алып барабыз. Андан соң келген туристтер Кыргызстандын жаратылышына жакындан суктанып, билүү үчүн өздөрүнүн транспорттук каражаттары менен чоң саякатка жөнөп кетишти. Сеймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.